Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, баарыбыз аралыктан окуу сабагын күтүп, даярданып олтурабызбы балдар? Азаматсыңар. Маанайыңар кандай балдар? Жакшыбы? Келгиле анда биз баарыбыз жакындарыбызды карап, жагымдуу жылмаюу аркылуу сабагыбызды баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Балдар, билесиңерби, биз силер менен өткөн сабакта Токтосун Самудинов агайыбыздын Май айы, ал эми Абзый Кыдыров агайыбыздын Сулуу май аттуу ырларын өткөнбүз. Эсиңерде барбы балдар? Кана үйгө тапшырма ырды жаттап келүү болчу жана Сулуу май тууралуу сүрөттөрдү тарткыла дедик эле элестетип. Кана балдар, тапшырмаларды аткардыкпы баарыбыз? Анда силер мага төмөнкү суроолорго жооп бергилечи балдар. Ырда май айы кандай сүрөттөлүптүр? Эмне үчүн май айы майрамдарга бай айы деп айтылат экен балдар? Май айындагы биздин эң сүйүктүү майрамдарыбыздын бири кайсы балдар? Билесиңерби? Туура айтасыңар. Ал 9 май улуу жеңиш күнү майрамы. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуу жеңиш күнү. Ал эми сабактын максаты балдар, биз силер менен ырды окуп, мазмунун түшүнөбүз. Улуу жеңиш тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Ырды жаттап көркөм айтып бересиңер. Ошондой эле аталардын эрдигин даңктап, эли жерин сүйүүгө тарбияланабыз. Азаматсыңар балдар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу? Анда баарыбыз конткой болуп турабыз. Мен силерге Каныбек Жунушев агайыбыздын 9 май аттуу ырын көркөм окуп берейин. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Кыргын салып согушта кызыл аскер жеңди деп кылкылдашат майрамда, кызыл туулар желбиреп. Мынакей балдар, биз ырдын маанисин түшүндүкпү балдар? Көрдүңөрбү, 9 май күнү биздин жергебизге бакыт келген күн экен балдар. Демек, фашисттерди, Германияны жеңген күн. Ошондуктан 9 майды биз улуу жеңиш күнү майрамы деп белгилеп келебиз. Ушул күнү дүйнө элине тынчтык орногон. Бул күн эч качан унутулбайт. Кыргын салган согушта ушул биздин кызыл аскерлерибиз жеңип, дайыма ушул күнү 9 майда майрамдап, кызыл тууларын желбиретип, улуу жеңиш күнүн майрамдап келишкен. Анда балдар, азыр дагы биз Сооронбай Жусуев агайыбыздын Жеңиш майрамы аттуу ырын чогуу көркөм окуйбуз. Жаз келгенде жадырап, жашыл тартат жан жагым, күтө берем келсе деп улуу жеңиш майрамын. Эрте турсам көчөдө, эл дайрадай агылып, күлкү ырга аралаш, күү угулат жаңырып. Чоң атама кубандым, чоң майрамга камынган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган. Чоң атамды жетелеп, сыртка шашсам таң калды. Неге шаштың неберем? Мен сагындым майрамды. Мынакей балдар, ырда айтылгандай, ушул күнү баардыгы улуу жеңиш майрамын тосушкан. Баардыгы эрте туруп, элдер дайрадай агылып, көчөгө чыгышып, баардыгынын жүзүндө күлкү, ыр, күүлөр жаңырып. Ал эми чоң аталарыбыздын көкүрөгүндө толтура медал, ордендерин тагынышып, улуу жеңишти алып келген биздин улуу ата бабаларыбызды баардыгын колдорунда гүл, жылуу сөзү менен куттукташып, улуу майрамды майрамдашат. Эч ким эч качан унутулбайт деп айтылат эмеспи балдар? Мынакей бизге ушундай жарык күндү алып келген баатыр ата бабаларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын элестерине
күтүбөлүккө таазим этебиз. Анда балдар, азыр силер менен чогуу улуу жеңиш майрамына арналган чакан видео. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайлары лакчалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартенмешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайлары лакчалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Балдар, бул видеороликте берилген маалыматтар силерге түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда келгиле мага төмөнкү суроолорго жооп бергилечи балдар. 9 май эмне үчүн жеңиш күнү катары майрамдалып калыптыр? Чоң атанын көкүрөгүндөгү орден, медалдар кайсы эмгек үчүн берилген деп ойлойсуңар? Мына ушундай улуу жеңишти алып келген ата-энелери бизге кандай сый-урмат көрсөтүү керек деп эсептейсиңер? Балдар, мен силерден эң туура жоопторду күтүп калам. Эмесе бүгүнкү сабак эң түшүнүктүү болду деп эсептеймин. Үйгө тапшырма ырлардан үзүндү жаттап келесиңер. Жана улуу жеңиш майрамын даңктап сүрөттөрдү тартабыз. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Анда сак саламатта калгыла.